ар бир адам өзүнүн эне тилин билүүгө милдеттүү. Ал мойнунда турган парыз. Өз эне тилин эң сонун билип, ал эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү керек. 1000 жылга тете эмгек жаратып, чексиз адабий мурас калтырган Түгөлбай Сыдыкбеков 20-кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалистик прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Түгөлбай Сыдыкбеков эстир мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты катары, жалгыз лауреат катары Орто Азияда 4 киши болчу, ошонун бири катары кыргыз адабиятында жашаган. Түгөлбай Сыдыкбековдун бардык чыгармалары мектептерде, жогорку жайларында окутулат. Адабият, тил, эл жараткан маданият. Ошондуктан биз тил байлыгыбызды муундан муунга кемитпей, кайра арттырып аракет кылсак, ошого далалат кылсак, ошого мүмкүнчүлүктөр бар. Сөз байлыгын канча кылса дагы түшүндүрмө сөздүктө, илимде сактап калдык. А бирок могу тирүү сөзүбүздө жанагы Түгөлбай аксакалдар сүйлөгөн деңгээлге кийинки балдар жетип, андан ары Манастын сөзүнө чабыт койсок, ошондо биз кыргыз тилинин накта мураскери, накта ошол тилдин намыскөйү болот элек да. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу, академик, Кыргыз Республикасынын баатыры Түгөлбай Сыдыкбековду кыргыз тилин даңазалоонун автору деп калемдештери баа берет. Урматтуу жыйындын катышуулары, баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Түгөлбай ата сыйлыгы мамлекеттик тил күнү берилип атканынын мааниси терең. Кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин байытууга замандаштарын дайым үндөгөн. Расмий бийликтерди бул жааттагы өксүктөрү үчүн тайманбастан ачык сындаган. 1991-жылы негизделген Түгөлбай ата коомдук бирикмеси төш белги жана ардак грамота сыйлыктарын жыл сайын татыктууларга ыйгарып келет. Кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна оңой менен ээ болгон эмес. 31 жыл мурун ушул мыйзамга ээ болгондо, мамлекеттик тил статусуна ээ болгондо Түгөлбай Сыдыкбеков негизги демилгечилердин бири болгон экен. Бул киши ушу мамлекеттик тилди көтөрүп чыгууда, кыргыздын нарк насилин көтөрүп чыгууда өзгөчө эмгеги бар. Андыктан мен бул сыйлыкты алганыма сыймыктанам. 12-жылы Түгөлбай атага Чүй менен бульвардын кесилишинде орун берилген, капсул деп коет, стамескасы турат, бирок ушу эстелигин коюу деген маселе болбой атат. 1-2 жылдын тегерегинде 110 жылдыгы болот. Ошол кишинин ушул эстелигин койгонго биздин азыркы максатыбыз ошол болуп атат. Түгөлбай атанын прозасы улуттук асыл дөөлөт, энциклопедиялык эмгек, 1000 жыл жашап, иштеп, өрнөк калтырган залкар баяны, миңдеген доорлорго айта турган кыргыз атанын өчпөс ысымы.